Конституциянын долбоору Жогорку Кеңештин расмий сайтына жайгаштырылды. Садыр Жапаровка берилген унаанын Усубалиевке тиешеси жок. Дагы бир чиновник кызматтан кетти. Президент хулигандар кызматка дайындалбай тургандыгын билдирди. Бүгүн дайындалган мэр кызматтан алынды. Койлор боюнча президентке кайрылуу. Балбак Түлөбаев ооруканага жатат. Кыргыз келин чет өлкөдө аэропортто төрөдүм. Бир ай мурун дайынсыз жоголгон келин балдар менен табылды. Конституциянын жаңы долбоору Жогорку Кеңештин расмий сайтына жайгаштырылды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун 2020-жылдын 20-ноябрындагы жарлыгына ылайык түзүлгөн Конституциялык кеңешме Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан демилгеленип, 2020-жылдын 17-ноябрында коомдук талкууга чыгарылган. Кыргыз Республикасынын Конституциянын жаңы долбоорун карап, талкуулоодон кийин кайра демилгечилердин кароосуна жөнөттү. Ага ылайык кеңешменин сунуштары эске алынып, иштелип чыккан Конституциянын долбоору расмий сайтка мурда коюлган долбоор менен алмаштырылды. Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору боюнча референдумду бүткүл элдик добуш берүүнү дайындоо тууралуу Кыргыз Республикасынын Конституция жөнүндөгү мыйзам долбооруна негиздеме маалымат. Кочкор районунун тургуну президент Садыр Жапаровка Турдакын Усубалиевдин автомашинасын белекке бергенин президент өзү баракчасына жарыялаган. Турдакын Усубалиевдин автоунаасын алганым сыймак, бирок аны музейге тапшырууну ылайык көрүп турам. Кочкор жергесинен келген Бакай аттуу мекендешибиз Турдакын Усубалиевдин автоунаасын мага белекке тартуулады. 0001 ФИА номерлүү автоунаа 1970-жылы Турдакын Усубалиевке берилген экен. Темир тулпар бир нече жыл тебилип, кийин соңунда Кочкордогу жердештеринин колунда көздүн карагындай сакталып турган. Мени суктандырганым, машина дали жапжаңы, жакшы каралган. Кадимгидей от алып, тепсең Турдакын Усубалиевдин учурундагыдай эле зуулдайт. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Жылдызбек Исакулов кызматтан өз каалоосу менен кетүүгө арыз жазды. Бул тууралуу аталган фонддун маалымат кызматы билдирди. Жыйында Жылдызбек Исакулов кызматкерлерге колдоосу жана биргелешкен иштери үчүн ыраазычылык билдирип, фонд мамлекеттик мүлктүн сакталышы жана сарамжалдуу пайдаланыш үчүн жооптуу экендигин белгиледи. Бүгүн 9 февралда Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучусу Эрмек Нургазиев кызматтан алынды. Белгилей кетсек, Эрмек Нургазиев бүгүн мэриянын кызматкерлери менен таанышып, маалымат жыйын өткөргөн. Кызматтан кетүүсүнө анын буга чейинки жасаган мыйзамсыз иш-аракеттери себеп болгону айтылууда. Президент ээн баштар кызматка дайындалбай тургандыгын билдирди. Албетте, таза, жаш, идеалуу кадрлар көп. Маектеше келсең жүзү жарык, иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликте иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп таандаган кадрлардын артында да хулиганды, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес, деди Жапаров. Бүгүн 9 февралда Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучусу Эрмек Нургазиев кызматтан алынды. Бул тууралуу өздүк булактар билдирди. Белгилей кетсек, Эрмек Нургазиев бүгүн мэриянын кызматкерлери менен таанышып, маалымат жыйын өткөргөн. Кызматтан кетүүсүнө анын буга чейинки жасаган мыйзамсыз иш-аракеттери себеп болгону айтылууда. Чүй облусунун Панфилов районунун тургундары Кактус медиа редакциясына кайрылышты. Алардын айтымында 2020-жылдын октябрь окуясынан кийин бир топ адам 49 койду урдап, койчуларды жайкы ашканада камап салышкан. Алардын ким экендиги аныкталды. Бирок эч кандай чара көрүлбөй жатат. Койчулар президент Садыр Жапаровка видео кайрылуу жасашты. Урматтуу президент, сизден ушул кырдаал боюнча жардам берүүңүздү суранам. Себеби 2020-жылдын 7 октябрынан 8 октябрына чейин 6-7 адам кирип келишти. Алар КамАЗды айдап киришип, 49 койлорду алып кетишти. Панфилов районунун милициясына кайрылдык, бирок эч кандай тергөө болгон жок. Ким экендиги аныкталды, деди алардын бири. Эрмек Нургазиевди мурда таануучу эмесмин. Бул тууралуу мурдагы мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев маалымат жыйында билдирди. Ал премьер-министрликке аталган кызматка талапкерлер боюнча сунуштарды бергендигин белгиледи. Бул менин компетенциям эмес, өкмөт өзү чечет. Мен Нургазиевди биринчи жолу көрүп турам. Ал бизнес менен алектенгенин уктум. Мен ага ийгилик каалайм жана керек болсо жардам берүүгө даярмын, деп кошумчалады ал. Мындан тышкары,
Балбак Түлебаев президенттик аппаратка барбай тургандыгын белгиледи. Анын айтымында, ага эч кандай сунуш түшкөн эмес. Мен ооруканага барам. 3 жыл эс албай иштедим. Акыркы 6 күндө укол алып жатам, дарыланам, деди Түлебаев. 7 февралда Стамбулдун аэропортунда кыргызстандык аял төрөдү. Бул тууралуу түрк маалымат каражаттары жазып чыкты. Кыргызстандык аял күйөөсү жана уулу менен Санкт-Петербургдан Стамбулга учуп келишкен. Жубайлар Стамбулдан Анкара шаарына учууну улантышмак. Бирок транзиттик бөлмөдө аял өзүн жаман сезген. Аэропорттун дарыгерлер тобу аны терминалда жеткиришип, аял көз жарган. Төрөт жакшы өттү. Азыр аял менен бала Стамбулдагы ооруканада. Сузакта дайынсыз болуп жаткан келин балдар менен табылды. Сузак районунун 1991 жылы туулган Аттокур кызы Канзада 3 баласы менен 2021 жылдын 15 январь күнү Сузак районунун Жыгач Коргон айылындагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгы тууралуу маалымат кечээ 8 февралда ЖМКлар аркылуу таратылган. Бул маалымат жарыялангандан кийин кайдыгер эмес жарандар тарабынан милицияга маалыматтар берилген жана келин өзүнүн атасынын үйүнө кайтып келген. Келин менен милиция кызматкерлери сүйлөшкөн учурда Ош шаарына эжесинин үйүнө кетип калгандыгын жана эч кимге арыз доосу жоктугун билдирген.